Ошондон улам 14 жылдан бери укпай баспай калгам, 3 жыл коляскада отурдум. Аз болсо кулактын эки тарабы тең духовсторонний глухота деген диагноз менен жабыркайм. Ассаламу алейкум мекендештер, биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюму дагыдай ишибизди Алла карай уладык. Биз ушу жардамга муктаж болуп калган бир тууганыбызды зыярат кылып келип отурабыз. Убагында бул бир тууганыбыз Кыргызстандын желегин бийиктерге желбиретип, намысын коргоп келген тилекке каршы жалпы журтчулуктун жардамына муктаж болуп отурат. Бул бир тууганыбыз эки кулак укпай калган, биринчи топтогу майып болуп калганын өз оозунан сиздер менен чогуу биргеликте угабыз. Мен өзүм жүзүнө кысылып калган тамырлар боюнча нерв оорулары менен жабыркайм. Ошондон улам 14 жылдан бери укпай баспай калгам, 3 жыл коляскада отурдум. Аз болсо кулактын эки тарабы тең духовсторонний глухота деген диагноз менен жабыркайм. Мындай ооруларды көтөрүп жүргөндөн кийин жаныңда колдогон ата-энең болсо же бир туугандарың болсо билбейт экен. Көп жылдан бери жалгыз жүрөм. Өзүмө керектүү нерселерди өзүм кылыш үчүн. Ар кайсы жерлерге барып жумуш издеп кирген учурлар да болот. Анткени меники биринчи группа болгондуктан жумушка жараксыз деген. Бир айда жол иштеш керек болот. Мына азыр эле башым кармап отурам ушул нервден кислород өтпөй калгандан. Мындан улам менин дарыланууларым аябай кымбат турат. Ушундан толук кутулуп кете албайм, бирок күнүлүк дары бектелиме керектүүлүү 100 сомго чогулуп, эгер мүмкүнчүлүк болсо операцияга чейин аман эсен жетип алсам, мүмкүн операциядан да аман эсен ойгонуп алсам, өз турмушум өзүм менен өтө береби деген ой. Бирок операцияга учурда каражатым жок менин. Толук эсептегенде бир жагы 60 000 доллардан жогору суммада акча кетет. Мындан улам элге кайрылууга туура келип атат. Мейли 1 сом болсун, мейли 5 сом болсун, бул мен үчүн жок дегенде күнүлүк дарыларымды алып, бир аз болсо да өмүрдүн узарышына салымгашкан болот эле. Ошондон улам элден жардам сурап кайрылып атам. Мейли 10 сом болсун, 5 сом болсун, айырмасы жок. Эң башкысын дарыланууга жетип турган сумма чогулуп берсе, мен үчүн бул чоң жардам болот. Кыш келе жатат, ал да кышкыга да даярдык толук эмес менде. Өзүңүз көргөндөй үйдө эле суук болуп баштады азыр. Жакшыраак жерлерге квартирага чыгайын деп көп жолу аракет кылдым. Бирок бул орус да төлөй албайт, же орусунун шылтоосу менен төлөбөй эле жашай берет, же кетип калат деген сыяктуу, же орусу кармап калып больницасына калбайлы дегендер деле болгон учурлар болот экен. Өткөндө эле скорый помощь чакыра албайм, башым катып ооруп, же ордумдан тура албайм. Эме кылышты билбей отурсам, Кудай жагап тигил жакта жакындары келип калган экен. Кошунада эжелер мурун кошула турчу ошолор. Ошолор келип скорый помощь чакырып берип, Кудайга шүгүр бир аз болсо да шыркар салым кошуп кетишти. Кээ бирлери ойлошот, бул бардыгы эле жайында болсо керек дешип. Жок, бардыгы жайында болгонунда мүмкүн азыркыдай кыйынчылыктар баштан өтмөк эмес чыгар. Кээде туруп ушундай кыйынчылыктарга кабылып калган учурларда карызга бир жолу кирдим, ден соолуктун айынан анысынан эптеп кутулуп чыккандан кийин кайра кирдим. Мондай учурларда колдоп тиреп турган ата-энең болбосо чөгүп кетет экенсиң. Жакындан бери, чоң энем өткөндөн бери кыйла чөгүп кеттим. Өзүмдү таштап койдум. Кээ бирлери жолугуп калган учурларда айтышат, эмнеге мынча өзүңдү таштап салгансың деп, убагында зыңкыйган жигит элең деп. А менин башымда көйгөйлөрүм анчалык көп болуп аткан, эч ким билгиси келбейт да. Билип турса деле мүмкүн суроону берип калган учурлар болуп калышы мүмкүн.
Урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөр көргөндөй бул агабызга жардам керек. Аябагандай муктаж жардамга үйүн көрдүңүздөр. Жакында кыш мезгили келатат. Ушу кайрымдуу, боорукер, мээримдүү инсандардан жардам күтөбүз. Алдыга видеонун алдына реквизиттерин, өзүнүн карталарын коебуз. Кимде ким колунан келген жардамын берсе болот. 1 сом болобу, 10 сом болобу, каалаган суммасын берип, ушул бир тууганыңызга жардам колуңуздар сунсаңыздар жакшы болот. Баарыңыздардан Аллах разы болсун, эч ким оорубасын. Биз жалпы журттан жиналган ушу аз болсо да аманатыбызды алып келип отурабыз. Өмүр дара кайрымдуулук уюму себепкер болуп, ушул бир тууганыбызга жалпы журттан аз да болсо каражат жиналган. Ошол аманатты өз дарегине жеткиргени келгенбиз. Бул аз да болсо алып коебуз. Кыйынчылык учурларда келип берген Өмүр дара кайрымдуулук уюмуна терең ыраазычылык билдирем. Ар бир жардамыңыздар Алладан эки эселеп кайсын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы алдыга өсө бериңиздер. Чоң рахмат.